Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна, Элет көйгөй коомдук бирикменин төрайымы болом. Бүгүн 29 апрель 2020 жыл. Урматтуу Элет көйгөй коомдук бирикменин мүчөлөрү, ушуну тренинг катары силерге жазып, ушул видео обращенияны жиберип атам. Элет көйгөй коомдук бирикменин эң биринчи максаты бул мамлекеттин бүтүндүгү. Жана ошондой эле улуттун баалуулугу жана үй бүлөлүк баалуулуктар. Эгерде мисалы үчүн ушул Элет көйгөй коомдук бирикмесине мүчө болом деп каалаган киши болсо, бул өзү ыктыяры менен ар бир карапайым эл кирип иштесе да болот, мүчөсү катары да болсо болот. Эң биринчи, эгерде биздин катарга кошулуп, ушул Элет көйгөй коомдук бирикменин баш кармалыгында иштейм десеңер, куратор болосуңарбы, төрайым, төрага болосуңарбы, тең төрайым, тең төрага болосуңарбы, ар бир иш алып барган негизгиси өзүнүн максаттары болот. Негизгиси карапайым элдин көйгөйлүү маселелерин көтөрүп чыкчу ким болуш керек? Өзү карапайым эл болуш керек. Ошол себептен биз ушул матрицаны мындай айтканда ойлоп чыгарганбыз. Матрица негизгиси 1800 айылга ар бир айылда бирден куратор иштеп бериш керек. Куратордун максаты эмне? Ошол жашап аткан жеринде айылында болуп аткан көйгөйлүү маселелер, жол, садик, суу, ошондой эле мектеп маселеси. Жана ошондой эле ар бир айылда канча кедей кембагал, колунда жок адамдар, жана ошондой эле жанагындай жетим жесир же болбосо ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана балдар. Ошолордун негизгиси көп жерде кандайдыр бир мындай укуктары корголбой көп жерден басмарланып келет. Ошол баардыгын чогултуп ушул жанагы биз айтып аткан энелик капитал боюнча ишти алып барыш үчүн ар бир 1800 айылда мындай айтканда бүт 7 дубан боюнча карапайым элдин башын бириктирет. Энелик капитал эмне үчүн керек? Биз ошол жана Орусиядан келген аналык боюнча материнский капитал деп коет экен, бирок биздин ушул коронавирус учурунда дагы аябай катуу билинди. Азыркы бийлик өкүлдөрү деле өздөрү деле ошол керектүүлүгүн билип дагы көрүп дагы эме кылып мындай баамдады окшойт. Негизгиси эле миграция токтотуш үчүн же болбосо биздин мамлекетте мындай тынч карапайым элдин мүнөзү аткарылышы үчүн ушул Элет көйгөй коомдук бирикменин программасы аябай катуу керек деп ойлойм да. Азыркы учурда мисалы үчүн куратор болуп иштейм десеңиз, өзүңүздүн айылыңыздан бир тайпа ачышыңыз керек. Ошол тайпага бүт айылды киришиңиз керек. Бир гана жанагы сходдордо видео протокол жиберип, элдин кандай ойлору бар, пикирлери бар, ошолордун баарысын видео протокол катары жиберсеңер болот. Андан тышкары ошол эле видео протоколго кайрылуу жазасыңар. Мен баланча баланчанчы жылы төрөлгөн, ушул айылдын куратор катары менин так даана адресим деп туруп эле ошол жерге протоколдун кайрылууга киргизе турган сөздөрүңөрдү жазып, баардыгын иреттеп ушул тайпаларга саласыңар. Негизгиси мыйзам боюнча коомдук талкуу керек. Ошол силердин айылыңарда болуп аткан нерсе коомдук талкууга түшүп, керектүү нерселердин баарысын мындай айтканда актуалдуу, мыйзамдуу түрдө кетирсе болгон мүмкүнчүлүк болуп атат да. Анан ошол айылыңардагы мисалы үчүн жол маселеси эмнеге оңдолуш керек? Жол маселеси эмнеге түстөлүш керек? Анткени ар бир жолдун эгерде мисалы үчүн чаңдап, жанагындай асфальт жок болсо, же болбосо таш төгүлбөгөн болсо, чаңдаганда балдардын өпкөсүнө кандайдыр бир чар болуп, жанагындай коклюш же болбосо дагы башка илдеттер болушу ыктымал. Андан тышкары суу маселеси эгерде чечилбесе, жанагындай көп илдеттер болот, бооруу менен жана ошондой эле толтура бир илдеттердин баардыгы ошо суу жоктугунан же таза суунун болбогондугунан жана жанагындай суат суулардын жоктугунан ал дагы ошол айылдын көйгөйлүү маселеси болуп эсептелинет. Азыркы учурда негизгиси заманбап мектептер керек, садиктер керек. Эгерде садиктер болсо, энелердин колу бошоп, ошол башка бир кызмат кылганга, мисалы үчүн жанагындай швейный цехтерге иштегенге же болбосо кандайдыр бир мүмкүнчүлүк алып картошка сорттойбу же тала иштерин кылабы, ошондой кол бошоп, баягы Советтер Союзунун убагындагындай жашоону алып келсе болот. Мен эмне үчүн мунун баарысын айтып атам? Негизгиси, эгерде мамлекетте иштеп аткан өкүлдөрдүн баарысын айтып келсек, ар бир бара турган жерине командировочный акчалар келет.
же болбосо ошону изилдеп келиш үчүн специалисттерди атайын жиберишет. Командировочный акчаларга аябай көп каражат кеткенде аны текшерилбей да калат, каралбай да калат. Ошол үчүн ар бир айылда болуп аткан протокол, кандай көйгөйлүү маселелер болсо ошону көтөрүп чыксаңар, ал каражат сирептелбейт. Ошол үчүн мындай айтканда 1800 айылдан ар бир тайпадан ушундай кылып ачып, айылдын өкүлдөрүн кийирип, активисттер иштеш керек болсо, бизде мамлекетте өзүнөн ушундай бир механизм иштеп баштайт. Механизм иштеп баштаганда эмне болот? Бийлик өкүлдөрүнө силердин үнүңөр жетет. Анан бул жерден көбүнчөсүндө суроо туулат да, эмне себептен булардын кызыкчылыгы бар депчи. Бизде кызыкчылык бир гана карапайым элдин жашоосун оңдоо. Көбүнчөсүндө Марипа Мукамбетовна ушу Сооронбай Шариповичтин саясатын колдоп, ушул Сооронбай Шарипович менен иштешет деп айтат. Урматтуу кыргыз элим, эгерде Сооронбай Шариповичтин саясатын колдобосо гана биз кайкарабыз. Бизге майдай жагып атпайбы? Региондорду өнүктүрүү, цифровизация жана жакырчылыктан чыгаруу, жана ошондой эле бала укугун коргоо деген бул абдан жакшы нерсе. Бул карапайым элге жага турган нерсе. Эмне үчүн 300 000 энелик капиталды биз көтөрүп чыгып атабыз? Анткени ал энелик капиталды эгерде ар бир жанагындай колунда жок, үйгө жете албаган, турак жай муктаждыкка канаттандырылбаган адамдарга ошол акчаны берсе, үй жай салып алат. Сенден келе нан деп сурабайт, уже өкмөттөн эчтеке сурабайт. Мына коронавирус убагында силер деле көрдүңөр, кандай гражданский активисттер катуу иштешти. Өздөрүнүн жанында аяган жок, ошо коронавирус жугуп калат деп да ойлонушкан жок. Мисалы үчүн милиция болобу, врач болобу, бардыгы тең мындай айтканда покорно ошол бийликке баш ийип иштеп берип атышат. А деген жок, Б деген жок, бирок алардын дагы эмгегин баалай билиш керек. Ошондой эле граждандык активисттерге да рахмат, терең ыраазычылык. Алла ыраазы болсун. Эгерде карапайым элдин сунуш пикирлерин канаттандырсаң, сага Алла бардык жагынан берет. Менин айта кетчү нерсем, мен ар бир сайын ушу Сооронбай Шариповичке кайрылып кетем. Ушул карапайым элдин жакырчылыгынан чыгарыш үчүн эмне кылыш керек? Бул бизде биримдикте, ынтымакта көп жумуштарды аткарышыбыз керек. Балким биздин мисалы үчүн жашообуз өтүп кетет. Мен бүгүн мисалы үчүн 40-тын 40-ында болсом, эртеңки күнү 20 жылдан кийин 60ка чыгат экенмин. 60ка чыкканда мен эмне кыла алам? Эчтеке кыла албайм, жетише албайм. Ошон үчүн мен балдарымдын келечеги кандай болот деп мен азыр бүгүнкү күнү ойлонушум керек. Ошон үчүн урматтуу тайпа, ар бир айылда бизде куратор болсо, ошол кураторлорду башкара турган районный төрага, төрайымдар керек. Төрайым менен төраганын иши эмнеде болот? Ошол кураторлор менен биргеликте иш алып барып, районный өзүнүн тайпасын ачып, ошол жерден областтан түшкөн маалыматтардын башын ыргытып туруш керек. Негизгиси ар бириңерден мен суранып кетет элем. Азыр бизде маалымат согушу башталды. Информационный война деп коет. Бул соцсеттерде ар кайсы туура эмес информация, маалыматтарды берип атышат. Көбүнчөсүндө 120 депутатка биз асылабыз, туура асылабыз. Анткени эмне себептен? Алардын барысы юридикалык эмеси, мындай айтканда образованиясы жок. Ошол билими болгондо юридикалык мындай абалга келмек эмеспиз. Эгерде мисалы үчүн 120 депутат ушу кыргыз эли үчүн ойлонуп, же болбосо ушул жакшы нерселерди алып келем деген инсандар болсо, бир жылыш болмок. Мисалы үчүн көп эле ушундай бир саясатчылар